Түтүндү карагылачы, смог экен, капкара экен, басып кетиптир, Бишкекти каптап кетиптир деген адамдар. Ну что, эмне болот дегенди мен сурайт элем. Эмне күнүгө болуп атыптыр деп айтат элем. Мен айтат элем, тамеки чеккен жүзөзө сыян, маска кийип отуруп өзүң абаңды, углекислый газды жыттаган миңезе жаман. Үйдө 5-6 адам отуруп алып туруп 6-7 саатка чейин уктаганда, эртемен турганда сасык, андан бешбетери жаман. Аны эмне айтпайсыңар? Мен айтып кетем, эч коркпогула. Сүт ичиш керек. Ооба, сүт. Сүт эң сонун азык. Кимде ким сүттөн зыян десе, өздөрү зыян адам болуп эсептелет. Илгерки заводдо иштегендер завредно сүт ичет эле. Андан тышкары, жанагындай чеснокту пайдалангыла, имбир дегенди пайдалангыла, жана көбүрөөк өпкөнү кери басып, көбүрөөк кыймылдаган адышка болосуңар го, ошол өпкө тазаланат, кыймылдагыла. Дегеле мындай нерседен коркпай аракет кылгыла. Подробности кененирээк биздин профилге кирсеңер баардыгын билесиңер. Андыктан эч коркпой ден соолуңарга карагыла. Ассаламу алейкум.